Өкмөттүн ушул жылдын 22-июнундагы токтомуна ылайык УКМК тарабынан Финансы министрлигинин бирдиктүү депозиттик эсебине 20 миллион 400 миң сомго которулду. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлайт. Маалыматка ылайык УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү багытындагы ишмердүүлүгүнүн алкагында мамлекетке кайтарылган каражаттардын жалпы суммасы 129 миллион 600 миң сомду түздү. Бишкек шаарынын мэрлигине талапкер Азиз Сурахматов мамлекеттик тилде сынак тапшырды. Анда ал шаарды өнүктүрүү боюнча программасы тууралуу айтып берди. Сурахматов мэр болуп калса, Борбор калаага 200 чакырым жаңы жол салып, 400 чакырым эски жолду оңдоо планы бар экенин айтты. Ошондой эле шаарды жашылдандыруу үчүн 45-50 миң бактарак, 15 миңден ашык бадал тигүү зарылдыгын билдирди. Мындан тышкары калаанын чет жагын жарыктандыруу үчүн эски шамдарды жаңысына алмаштыруу планын жарыялады. Анын айтымында жаңы шамдар электр энергиясынын 75%-ын үнөмдөйт. Сурахматов муну менен катар мектеп жана коомдук жайларга видео байкоо системасы орнотула турганын кабарлады. Ал эми Таштанды полигонунун ордуна жаңы эл аралык стандартка жооп берген завод курулат. Мэрге талапкердин программасында чакан жана орто бизнеске жол ачылып, шарт түзүлө турганы да белгиленген. Ошондой эле мэриянын өзүндө да оптимизациялоо жүргүзө турганын жарыя кылды. Эске салсак, Бишкек шаарынын мэрлигине шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция Азиз Сурахматовдун талапкерлигин көрсөткөн. Ал учурда мэрликке жалгыз талапкер. Шаар мэрин шайлоо 8 августка белгиленген. Нарын облусунун Актала, Атбашы, Жумгал, Нарын райондорунун 67.278 гектар жери чегирткеге каршы дарыланды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлайт. Айта кетсек, аталган аймактын жайыттарында жана талааларында пайда болгон чегиртке, курт кумурскалардан өсүмдүктөрдү коргоо максатында 13-июнь күнү облустук жергиликтүү кеңеш комиссиясынын кезексиз отуруму өткөн. Анда комиссиянын протоколунун негизинде өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Талас облусунун Казакстан менен чектешкен аймагындагы Алмалуу тоосунда кургак чөп күйүп жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Өрт негизи 28-июль күнү башталып, бирок толугу менен өчүрүлгөн. Анткени менен кайрадан 30-июль күнү тутанып, 1500 гектар аянт күйүп кетти. Өрт өчүрүүчүлөрдүн аракетине карабай, Тилсиз жоо 31 эртең менен кайра күчөп, 100 гектар жердеги чөптү күйгүзүп кеткени айтылды. Жеринде 30дан ашуун куткаруучу жана токойчу иштеп жатат. Бишкекте Манас проспектисинин Бөкөнбаевден Горкийге чейинки бөлүгү жабылды. Бул тууралуу мэриядан маалымдашты. Капиталдык курулуш башкармалыгынын маалыматына караганда, жолдун көрсөтүлгөн бөлүгүн 31-inde жабуу пландалган. 28 августка чейин проспектинин асфальты менен бордюрлар жаңыртылат. Панфилов көчөсү проспектисинин чыгыш тарабы, ал эми Бакаев көчөсү батыш тарабы менен жабылган участок үчүн айланма жол болуп бермекчи. Мамлекеттик каттоо кызматына келе турган жарандарга Горкий көчөсү менен кирүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Ошондой эле оңдоо иштерине байланыштуу Айтматов проспектисинин бир бөлүгү унаа кыймылы үчүн жабылат. Бул тууралуу мэриянын алдындагы капиталдык курулуш башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, Ахунбаев менен Ажыбек Баатыр көчөлөрүнүн ортосунда асфальт төшөлүп, тосмолор алмаштырылат. Оңдоо иштери 12 августка чейин уланат. Ал эми Борбор калаанын Токтогул көчөсүнүн чыгыш тарабы узартылып, Төрөкул Айтматов көчөсүнө чейин жол салынды. Бирок жол азырынча ачыла элек, жол чийиндери дагы сызылган эмес. Соңку иштер жүрүп жатат. Бишкек мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын маалымат кызматынын билдирүүсү боюнча, аталган көчөдөн 114 метр дарбаза, 8 жеке менчик үй түрттүрүлгөн. Анын баарын муниципалитет сатып алган. Жол Гоголь көчөсүнөн Төрөкул Айтматовго чейин узартылды. Ошондой эле Бишкектин Чүй проспектисинин Манас проспектисинен Үмөталиев көчөсүнө чейинки бөлүгү оңдолуп, колдонууга даяр болду. Бишкек шаардык мэриясынын маалымат кызматы билдиргенде, аталган аймакка 11 күндүн ичинде жаңы асфальт төшөлгөн. Ал эми Манас проспектисинин Токтогулдан Бөкөнбаев көчөсүнө чейинки аралыгында да жаңы асфальт төшөлүп, жол белгилери чийилүүдө. Ошондой эле Үсөнбаев көчөсү дагы автоунаа үчүн ачылды. Маалымат жана технологиялык байланыш боюнча мамлекеттик комитетинин коомдук кеңеши жакында байланыш операторлор ассоциациясы менен жолугуп, телефондорду каттоодон өткөрүү боюнча токтом долбоорун талкуулайт. Бул тууралуу мамлекеттик органдардын коомдук кеңешинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, мындай чечим аталган комитеттин коомдук кеңешинин 31-июлунда өткөн отурумунда кабыл алынган. Белгилүү болгондой, телефондорду каттоодон өткөрүү боюнча токтом долбоору коомдук талкууга чыккан. Анда ар бир телефонду каттоодон өткөрүү үчүн 100 сом өлчөмүндөгү каражат төлөө керектиги каралган.